Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө өтө кубанычтамын. Азыр ушундай кызыктай бир нерсе болду. Бир айдан бери Кытай Австралияны айланып, аткылап, жарандык авиацияны кээ бир учурда үйрөтүүлөрдү, аскердик үйрөнүүлөрдү жасап жатат да, ученияларды. Ушундай кылышыптыр. Алар Австралияны алдын ала маалыматты бербей, эч кимге ал маалыматты бербей, куурчап алып кемелер менен анан ошо баягы Австралиянын жарандык учактары учуп баратса, аларга рация менен айтып, англис тилинде аскердик үйрөнтүүлөр болуп атат, ошон үчүн абайлагыла, кетип калгыла деп от атуудан. Ушинтип анан Австралия аргасыздан кээ бир учурларда өзүнүн баягы учактарынын маршруттарын өзгөрткөнгө ушундай дуушар кылышыптыр. Ошол кемелер менен атышуу, согуш ачылып кетпеш үчүн Австралия доктордо ошол кемелерди кармады. Австралиянын коргоо министрлиги өзү уялды да, бизде ушу аябай аз дейт. Эң көп дегенде Австралияда бир 100гө жетпеген кеме бар дейт да, аскердик кеменин саны болсо 50дөн ашпайт дейт. Австралиянын кемелери мындай, эгерде Кытай эртең кол салса, эч бир туруштук бере албайт, жок болуп кетет деген ушундай ойлор айтышты да өзүлөрү. Ушундай бир жаңылык болуп атат. Анан ошондон кичине кызыгуу пайда болду да. Негизи Кытай эмне болуп атат? Бүгүнкү күнү серепчилердин айтуусу боюнча Кытайдын флоту, баягы кемелеринин саны аябай көп болду. Америка Штаттары ашты. Эгерде Америка Штаттардыкы сапаты боюнча жогору болсо, жана ооругу боюнча водоизмещение деп коет, ушундай түшүнүк бар. Алар боюнча лидер болсо, Кытайдыкы ошо флоту сан жактан ашып баратат да. Бүгүн эң кичекте Кытай Америка менен салыштырганда Америка биринчи орунда деп эсептелет, бирок кичине ушул сандарга көңүл буралы да. Мен албетте интернетте кезип, баягы аскер сайттарды карап, ошо аскер статистиканы жыйнап, ушу эки өлкө боюнча бир саат бош убакыт болгондо ошону окуп чыктым да, карап чыктым. Негизи албетте өзүңөр да ушул бүт маалыматтарды текшерип алсаңыздар жаман болбойт. Ошол Кытай Республикасынын аскер деңиз флоту Америкалык деңиз флотунан саны боюнча ошо ашып өттү ушул жылы. Ушул негизи март айында, жалаңгуран айында да. Флоттун түзүмү жалпы 350-370 аскердик кеме жана суу алдындагы кайыктар деп эсептелинет. Негизги оперативдик бирикмелер бул деген түндүк деңиз флоту деп аталат, Циндао деп. Чыгыш деңиз флоту бар, Нинбо деп. Ошол Кытай деңизинде иш аракеттерди алып барат. Жана түштүк деңиз флоту Шаньцянь дейт. Курамы жээктеги коргонуу системалары, ракеталары атайын атуучу, авиация жана деңиз жөө аскерлери, морская пехота деп коет. Авианосецтер бар аларда, Леонин деген бар, ошол 2012 жылы СССРдин алынган Варяг деген ошол авианосецти сатып алышкан, жана аны толугу менен Кытайдын өзүнүн баягы керектүүсүнө жаратып алган да. Дагы бир Шаньдун деген бар, 2019 жылы Кытайда курулган биринчи авианосец, ошол Леонинге аябай окшош деп эсептелинет. Анан дүйнө жүзүндө эң чоң деп эсептелинген заманын талабына ылайык келген авианосец Фусянь деген бар да. 4 авианосец дагы курулуп жатат, жана негизи кээ бирөөсү атомдук болушу мүмкүн, анткени берки айтылган авианосецтер баары дизелдик деп эсептелинет да, көмүр дизель менен иштешет. Булардын максаты 2035 жылга 6 авианосецке жетишүү да, жана авианосецтин кескин көбүн атомдук реакторго ошо орнотуп өткөрүү. Ушундай алардын максаттары бар. Леонин деген ошо кеме, бул Шаньдун деген кеме, бул кемеси болсо жанакындай ошол эң чоң деп эсептелинген Фусянь кемеси да, дүйнө жүзүндө. Эсминистер дагы бар. Эсминистер ушул 052D деген бар, 7500 тонна ушундай эмеси, салмагы. Сууну чыгаруучу салмагы деп эсептелет. Өзүнүн баягы флоттун терминдери бар да, ошондой. 055 12-13 миң тоннага чейин жетет. АКШнын Тикандерога крейсерлерине окшош да, ошондой крейсерлер бар. Анан 2025 жылы ошол 48 эсминец флоттун курамында деп эсептелинет. Тикандерога деген ошол толугу менен Америка Кошмо Штаттарынын Тикандерога класстагы эсминецтерди, ошентип Кытайдын эсминецтери аябай
копия да өзүнчө баягы Абибас да, Адидастын Абибасы да, бирок булар дагы аскердик кеме. Корветтерди алсак, каякта 054А деген ушундай фрегаттар бар. 40тан ашык бирдик бар дейт. Корветтер ушу 056 же тип 056А деп аталат. 50ге жакын дейт күзөтүүчүн ушундай корветтер бар. Бул майда аскердик кемелер. Жана суу алдындагы кайыктардын саны 60-65ке чейин чыгып кетти дейт. Жана ошол атомдук суу алдындагы кайыктары бар. Советтер Союзу аны проект жазып жасаганга жардам берген дейт. Цин деген бирдик баллистикалык ракеталар менен коштолгон дейт ошол суу астындагы кайыктар. Жана Шань деген атака жасоочу версиялар бар дейт. Ошо торпеда менен атып деңизде согуш алып баруучу да, мындай атайын авианосецтерди чөктүрүүчү ракеталар менен коштолгон. Жана ошол 2035-жылга алар 80ге жакын суу астындагы кайыкты курабыз дейт да. Анын аракеттерин калтырбай атышат азыр аябай аракетте. Гиперүндүү ракеталар менен коштолгон, албетте алардын бүт ушул флоттору. Гиперүндүү ракетанын узаккалыкка, алыстыкка сокку уруу үчүн UJ-22 деген ушундай ракеталар бар да. 21 UA-21 деген ракеталар бар. Деңиз учактар бар албетте. Ошо J-15 деген ошо авианосецтерден уча турган ушундай өзүнүн учагы бар. H-6J деген бомба ыргытуучу учак. Жана J-11 деген орус Су-27, Су-30-на аябай окшош ушундай учактар. Алар кытайлар ошо лицензияны алыппы же болбосо жөн эле технологиясын урдаппы. Та ушундай учактар жасашты да. Албетте бир кездерде да сатып алышканга жетишкен. Аскердик камсыздоо флоттор бар. Танкерлер, жабдык ташыган ошол кемелер, курал ташыган кемелер, чалгындоо кемелер толтура да, ушундай майда кемелерди санап чыкканда. Стратегиялык максаттары негизи же коргондун океан деңиз күчтөрүнө өтүү, жана ошол түштүк жана чыгыш Кытай деңиздерин көзөмөлгө алып, алардан өзүнүн баягы үстөмдүгүн аткаруу. Тайвань маселесинде десанттык операцияга даярдык берүү, Тайваньга десант чыгарабыз дейт да булар. АКШда Тынч океанды каршы турууга аракеттенүү, ушундай аракеттерди карап атышат жана чет өлкөлөрдө базаларды куруу. Булар деген Джибути, Түштүк Кытай, жасалма аралдарды, Спратли деген ошо Филиппинде, Индонезия, Таиланддын жанында Спратли деген жасалма аралдарды куруп атышат да. Бул деген баягы кадимкидей кум, шагыл төгүп, айнек төгүп, ушинтип акырындап деңиздин ичине эле аралдар чыгарышат. Анын үстүнө тез эле аэродромдорду салып атышат да, аскердик объекттерди ушундай салып атышат. Эгерде АКШ менен салыштырсак, таза Кытайды кимиси кичине күчтүүрөөк, кимдин мүйүзү уштураак дегендей. Ошо көрсөткүчтөр боюнча эгерде карасак, жалпы кемелер саны Кытайдыкы 350-370 деп эсептелинсе, АКШныкы 293 мындай. Бири-биринин баягы тапандарынан аркасынан келе атышат да. Кытай бир аз ашып кетсе дагы АКШ жанында да, ошо катарда. Авианосецтер Кытайдыкы 3, АКШныкы 11. Мындай эгерде карасак, негизи авианосецтук группа бир армияга барабар да, бир чоң мамлекеттин армиясына барабар. Ушундай да Америка Штаттарында 11. Америка Штаттарынын көбүнчөсү баары атомдук да. Кытайдыкы баары дизель же болсо баягы көмүр менен камсыздануучу, көмүр менен жүрүүчү авианосецтер. Суу алдындагы кайыктарды алсак, баягы Кытайдыкы 60-65 болуп кетти да. Америка Штаттарыныкы 66, бирге ашат. Суу алдындагы кайыктардан сырткары эсминецтер 48, Кытайдыкы, Америка Штаттарыныкы 70, фрегаттар 45-40, Американыкы 1-2 эле фрегат, жана амфибиялык кемелер 40, жана ошо Кытайдыкы, Америка Штаттарыныкы 31. Жана эң кызыктуусу, бүгүнкү күнү ошо Америка Штаттар чалгындоо кызматтары айтуусу боюнча көбүнчө Кытайдын кемелери ошо дрондор менен атууга, атайын дрондорду асманга учурган катапульта менен коштолгон экен да. Анын сырткары келечекте кандай перспективалар бар, мындай алдын алгы мындай карап көрсөк көз караш менен. Ошол 2030-жылга чейин кайыктардын саны, кемелердин саны Кытайда 425-435ке чейин жетиши ыктымал, аскердик кемелерин алсак.
жаңы багыттар дрондор жана автономдуу системаларды куруп атышат. Бул учурда Украинадан үйрөнүп баягы деңизде суу астында же суу үстүндө жүргөн Sea Baby сыяктуу же болбосо Magura сыяктуу дрондорду булар кура баштады. Украинанын тажрыйбасы аябай жакты буларга. Ошондой дрондор арзан болгону менен аны табыш түн ичинде келе атса өз убагында жок кылыш абдан татаал экен. Ошо кичинекей дрон келип алып эле бир $50,000 дрон келип туруп $50 миллион кемени жардырып чөктүрүп салат экен да. Бул деген маселе эмес экен ага. Жаңы атомдук технологияларды колдонушат. Булар деген баягы өзүнүн кемелерине атомдук реакторлорду коюп, автономдуулугун аябай узартабыз деген аракетте азыр дейт. Жасалма интеллектти колдонууну жогорулатышты. Кээ бир учурларда булар баягы эч кандай рэпти отпогон, эч кандай баягы электрониканы буза турган же болбосо байланыштууну үзө турган технологияларды колдонбогон дрондорду жасап атышат. Дрондор бир гана өзү чечим кылат. Кадимкидей өзүнүн мээси, кичинекей мээси менен да ошондой дрондорду жасаганга аракет кылып атышат. Жана Кытай флоту дүйнөдө эң күчтүү флоттордун бири деп калыптанууда. Бүгүнкү күнү эсерепчилер айтып атат. Америка Штаттары ошо Кытайдын флотуна уттуруп атат деп айтып атышат да бүгүнкү күнү. Анан ошол Австралияны булар курчап алганда, албетте алар эл аралык мыйзамды бузган жок. Австралиянын шельф сууларына же болбосо кургактыгына же аралдарына эч кандай кол салган жок. Ошон үчүн эч ким дүйнөдө айта албайт да Кытай ошо начар кылды, Кытай жаңы агрессия кылды, Кытай мыйзам бузду, эл аралык мыйзам бузду деп эч ким эч бир нерсеси айта албайт. Бирок австралиялыктардын жүрөгү үшүдү. Анан кээ бир учурларда бизде Кыргызстанда айтып калышат да, чоң атка минерлер мындай улгайган, аябай баягы акчасы бекем. Алар айтып калышат, эгерде ошо Орусия менен Украинанын азабынан Америка менен атомдук согуш башталса дейт, Австралияга учуп барып же Жаңы Зеландия Австралияга учуп барып аяктан аман калабыз деп айтышат да, үй бүлөлөр менен. Кытай азыр көрсөтүп атат, аман калуучу жер калбай калыптыр да. Эми баягы эгерде чын эле ошо ядердик согуш башталып, Америка Штаттары менен Орусия бири-бирин аткыласа ядердик ракета менен, ошогону байкап, ага чейин алдын ала биздин атка минерлер эң байлар баягы Австралияга үй бүлөлөрүн алып барса, Австралиядан деле ошо Кытай аякка кол салышы ыктымал экен. Жана ошо Кытайдын дагы иш аракети акырындап бүт ушул аракеттерди жокко чыгарышы мүмкүн экен да ушундай нерсе. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө коопсуз жер калбай калды деп расмий түрдө эсептесек болот да ошо Кытайдын ушундай кылыгынан кийин. Ошол расмий булактар бар, албетте видео астында булда деле расмий булактар бар. Өзүңөр эмне деп ойлойсуздар? Ушул нерсе, ушул оюндар кандайдыр бир жакшылык менен бүтөбү же жамандык менен бүтөбү? Деги ушу кичине тынч жашаганга, бала өстүргөнгө, бизнес жасаганга ушундай ниеттер чоң эле, албетте тегеректе баары кичине айнып кеткенсиздей. Бирок чынын айтса баары бир баягы бул дүйнөдө эң бекем жол бул деген өз билгениңди жасап, өз ишиңди жасап, бизнесиңди жасап, эч бир токтобой жашай берген. Бул бир гана жол да биздики. Экономикабызды өрчүтүшүбүз керек, армиябызды көтөрүшүбүз керек, бизнесибизди өрчүтүшүбүз керек, келечектеги балдардын келечегин жасашыбыз керек да. Ошондуктан ошо бизнес пландоо курсуна ошо QR код боюнча кирип катталып койгула, кереги тийип калар сиздерге. Каналды колдойм десеңиздер, колдоп койсоңуздар болот да. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясынын мүчөлүгүнө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.